Салам досторубуз, баарыңыздар менен сагынычтуу саламды айтып дагы бир кызматымды баштадым. Кош келипсиздер. Чындыгында жакында бир кыздын постун окуп калдым. Эртең менен көзүңүздүн ачканы бул сиздин бүгүнкү күндө бактылуу болгонуңуздун белгиси дейт. Мындай карасаң жөнөкөй эле, эртең менен көзүңдү ачканың бул сенин бүгүн бактылуу экениңдин дагы бир белгиси дейт. Ошондуктан биз кутман таң деген сөзүбүздү угармандарыбызга айтып, жана бизди уккан адамдарга айталычы, сиз бактылуусуз. Анткени бир түн ичинде канча деген адамдар ушул жарык дүйнөнү көрбөй калат. А сиз көрдүңүз, көрмөк турга биздин подкастты угуп жатасыз. Ошондуктан сиз бактылуу адамсыз. Бактылуулар кандайсыздар? Бүгүнкү 10 мүнөт подкастта биз баарлашуу адаты жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анан негизи баарлашуу деген эмне? Мен көп айтып келем ушул баарлашуу жөнүндө. Анткени баарлашуу бул адам менен адамдын ортосундагы көпүрө. Баарлашуу канчалык терең, бекем болсо, ошол көпүрө ошончолук бекем болот. Ошондуктан достор, биз бүгүн дагы бир жолу баарлашуу адаты жөнүндө сөз кылалычы. Мен аны менен жакшы сүйлөшөм. Экөөбүз доспуз да. Экөөбүз сырдашабыз. Бул бир адамга карата айтылышы мүмкүн, А бирок баарлашуу адат бул баардык адамдарга карата айтылат. Сизде мындай адат барбы? Негизи эле баарлаша аласызбы? Келиңиз, бул тууралуу дагы ылдый жакка өзүңүздүн оюңузду комментарий кылып калтырыңыз. Же болбосо суроолор бар болсо, мен баарлашканды үйрөнгүм келет, аку кантсем болот десеңиз, анда +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыз. Айымдар көбүнчө биз бат баарлашып кетебиз, мырзалар үчүн бул кыйыныраак. Анан айымдар күйөөсүнөн мен менен сүйлөшпөйсүң, мага убакыт бөлбөйсүң, мен менен общение кылбайсың деп айтып келебиз, Дал ушул общение бул баарлашуу. Тагыраак айтканда, көңүл буруунун жетишсиздиги байкала баштайт баарлашуу жок болгондо. Эгерде сиз жакыныма көңүл бургум келет, баарлашкым келет десеңиз, анда өзүңүз жөнүндө ылдый жакка пикир калтырыңыз, же болбосо биздин жогоруда айтылган WhatsApp номерубузга суранычыңызды жазыңыз. +1 301 760 60 70 сандарына. Баарлашуу достор. Балким сиз баарлашуу бул курулай коротулган убакыт деп ойлорсуз, Эгерде ушундай болсо, анда сизди мындай чечимден баш тартууга көндүрөлү. Анткени баарлашуу бул курулай коротулган убакыт эмес. Эмне үчүн баарлашуу адаты керек? Эмне үчүн биз адамдар менен көбүрөөк баарлашышыбыз керек? Ойлонуп көрдүк беле бул жөнүндө? Кандай деп ойлойсуз? Эгерде сиз ойлонуп көргөн болсоңуз, баарлашуунун даамын татсаңыз, аку бул деген момундай да деп туруп ылдый жакка жазып коюңуз. Эгерде сиз жогай бирөө менен сүйлөшүп эмне кылам, бирөөнүн муңун угуп, өзүмдүн проблемам толтурат дегендерден болсоңуз, анда сиз дагы ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз. Мен үчүн сиздин оюңуз абдан кымбат, ардактуу угарман. Оюбузду так айтуу жана уга билүү жөндөмүнүн жардамы менен биз карьерада гана ийгиликке жетпестен дос күтөбүз, үй бүлөбүз жана досторубуз менен таттуу мамиледе боло алабыз. Баарлаша билүү ар бир адам үчүн абдан зарыл. Бул жашоонун бүт облустарынын ачкычы. Андан тышкары, Америкалык Каролина университетинин окумуштуулары адамдар менен баарлашуу адамдын ден соолугуна, гигиена же жашоо образынан кем эмес таасир тийгизе аларын далилдешкен. Караңызчы, гигиена, ден соолук, жашоо образы канчалык бизге таасир берсе, баарлашуу адаты дагы ошончолук таасир бере алат. Сүйлөшүүнү жактырган адамдарды спорт менен машыккан жана туура тамактанган адамдарга салыштырган ошол Каролина университетинин окумуштуулары. Баарлашуу спорт менен барабар дейт. Караңызчы, мындай шок болосуң да мындайча айтканда. Баарлашкан кезде эмне болот? Дагы бир изилдөөнү карайлы. Оксфорддук изилдөөчүлөр ар бир адам дайыма жок дегенде 20 адам менен баарлашы керек. Бул достору, үй бүлө мүчөлөрү, кесиптештери, кошуналары айтор. Окумуштуулар муну менен токтошкон эмес, алар ыктыярчылардын мээсин сканерлеп, баарлашуу чөйрөсү ортоңку деңгээлден жогору болгон адамдардын баарлашуу функциясы үчүн жооп берген мээнин бөлүгүндө нейрондордун жогорку активдүүлүгү байкалганын жана башка мээнин бөлүктөрү менен мыкты байланышта болорун аныкташкан. Бул орто эмес, андан жогору, демек 20дан көбүрөөк боло турган болсо баарлашкан адамдар. Бул табигаттан берилген сапат эмес, коммуникативдик көндүмдөрдү үзгүлтүксүз машыктыруунун жыйынтыгы. Биз сүйлөшкөн адамдар канчалык көп болсо, алар менен тил табышуу ошончолук жеңил. Кызыкчылыктары сиздикинен кескин айырмаланган бейтааныш, ар кандай социалдык топтордогу адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк издеңиз.
бейтааныш адамдар менен сүйлөшүү сизде ийкемдүү жана кызыктуу аңгемечи кылат. А эгерде жок жөн эле убакыт коротуп эмне кылам бирөөнүн сөзүн угуп деп баарлашпай койсокчу, анда эмне болот? Келиңиз муну да карап көрөлү. Эгерде достор адамда төрөлгөндөн эле баарлашууга мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, андан социалдык цивилизациясы жогору жана маданияттуу инсан чыкпайт болчу. Буга далил катары бала чагынан эле баарлашуудан айрылган Маугли адамдарын мисалга алсак болот. Алардын организми нормалдуу эле өнүгөт, а бирок психикалык өнүгүүсүндө кичине көйгөй бар, артта калып калат. Мына ошондуктан адамдардын бири-бири менен баарлашуусу абдан зарыл. Социологиялык изилдөөнүн маалыматына карай турган болсок, баарлаша албаган адамдарда көптөгөн көйгөйлөр жаралат. Андан тышкары начар социалдык көндүмдөр, депрессия, тынчсыздануу, ал эмес шизофрения сыяктуу олуттуу психоневрологиялык оорулар менен дагы катарлаш жүрөт. Бирок башка адамдар менен мамилелеше албаган психологиялык гана эмес, физикалык саламаттык жагы дагы жабыркап калат. Жалгыздык жана чоочуркоо, семирүү, гипертония, инсульт, ал эмес рак сыяктуу оорулардын себеби дагы болуп калышы мүмкүн. Караңызчы, жалгыздык. Эмне кылыш керек? Тез күлүп турганга аракеттениңиз. Сүйлөшүп жатканда экинчи адамдын көзүн жылуу жана ачык караңыз. Албетте, ага кызыгууңузду көрсөтүп, чын тилден көңүл буруңуз. Баарлашуу эмне үчүн керек экенин түшүнүп жана ушул жөнөкөй эрежелерди карманып, кыска убакыттын ичинде кесиптештериңиз менен тил табышып, ал тургай кимдир бирөө үчүн убакытты жагымдуу жана кызыктуу өткөрө турган эң сонун баарлашуучу адам болуп каларыңызга ишенип коюңуз. Ошондуктан мен жогода айтпадым бул коммуникативдик көндүмдөр деп. Бул көндүмдөрдү өстүрсө болот. Ишенип коюңуз, ардактуу угарман, жагымдуу баарлашуудан маанайыңыз көтөрүлөт. Бул ден соолукту сакташ үчүн абдан маанилүү, жакшы маанай. Ошондуктан өзүңүз тараптан баарлашууга болушунча аракет жумшаңыз жана ал убакыт сизге позитивдүү гана эмоция тартуулаш үчүн болушунча, колдон келишинче аракет кылганга күчүңүздү жумшаңыз. Баарыбыз билгендей, бул баарлашуунун стилдери дагы бар, муну баарыбыз билебиз. Мен бир подкастта ушул жөнүндө айтып бердим элем. Негизги 4 стили жөнүндө. Эгер кызык болсо, ошол YouTube каналга кирип, карап, издеп, таап, бир сыйра дагы угуп койсоңуз болот. Пассивдүү байланыш стили бар. Мында жөнөтүүчү өзүнүн ойлорун, ишенимдерин, эмоцияларын жана ал тургай өзүнүн муктаждыктарын жашырып коет же токтотуп айтпай коет. Анткени мени кагып койбосун, мени туура эмес түшүнүп калбасын деп коркот. Ошону менен катар агрессивдүү байланыш стили бар. Бул башкаларды адам түшүнгөнгө аракет кылбайт, ал өзүнө гана, мага гана көңүл бур деген билдирүүнү айтат. Бул агрессивдүү байланыш, өзүнө эле айта берет. Пассивдүү, агрессивдүү байланыш бар, баарлашуу стили бар. Жыр чатактар болгондо маселени түздөн түз чечүүдөн качат, ал тургай өзүнүн көң гана айтып, өзүнүкүн гана таңуулай берет. Андан тышкары ишенимдүү баарлашуу стили бар. Мына бул абдан сонун. Бул коммуникация стили адамдарга жакшы инсандар аралык мамиледе болгонго жардам берет. Анткени адамдын айтканы менен ойлогонунун, ошондой эле жүрүм-турумунун ортосунда ырааттуулук бар. Бул чындык менен жасалат, анан башкалардын оюн дагы эске алат экинчи тарапта. Аны менен катар бул жөн гана эффективдүү коммуникативдик стиль. Мында башкалардын көңүлүн оорутууну көздөбөстөн адам ачык сүйлөшөт, өзүнүн оюн айтат. Мындай коммуникативдик стилде жүздүн көрүнүшү, адамдын сырткы келбети жагымдуу, тынч абалда болот. Жесттер тынч жана коркутуучу эмес болот экен. Мына дал ушул стиль менен баарлаша турган болсоңуз, ишенип коюңуз, жаныңызда сизди курчаган адамдар көп болот. Анан күнүнө 20 эмес, 20дан көп адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде адам күнүнө эле ошол эле 20 адам менен баарлаша берсе, анда өсүү болбойт экен. Өсүңүз, баарлашыңыз, жашоонун даамдуу, эң сонун учурун татыңыз жана эч качан оорубаңыз. Мен болсо бардык досторубузду Алкитап Чекит медиа сайтынан катталууга чакырам. Аны менен катар ылдый жакка комментарий жазыңыз. Күнүнө канча адам менен баарлашасыз? Канча адам менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар? Жазып коюңуз. Атым Аку, кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.